Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Кубанычбек Осмонбеков, Москва жана Москва областындагы Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы болом. Бүгүнкү күндөн баштап биз мекендештерге маалымат берүү үчүн кыска маалымат роликтерин чыгаралы деп чечтик. Бүгүнкү биздин маалымат ролигибиз болсо ПЦР темасында болот. Же болсо жана COVID-19 караштуу анализдерди кантип тапшырабыз, танда жана кантип Кыргызстанга учуп кетебиз, кайра кантип учуп келебиз. Ошол боюнча кыскача маалымат болмокчу. Барыбызга белгилүү болгондой, 2020-жылы апааттан COVID-19 вирусу натыйжасында көптөгөн чектөөлөр болду. Ал чектөөлөр Кудай буйруса көп жагынан чечилди. Мисалы үчүн кыргыз мекендештер азыр основаниясы жок эле Кыргызстанга учуп барып, кайра учуп келсе болот. Основания деген сөз мурда же бул жерде сөзсүз окуш керек болчу, же бул жерде бир туугандары иштеш керек болчу, ошол негиз болчу. Негиз азыр жок, болгондо эле азыр ПЦР тест тапшырасыңар, коронавирус организмде барбы, жокпу, ошонун негизинде эле. Аны болсо атайын Apple Pay'да жана Google Play'да приложение бар, путешествие без ковид деген. Ошол приложениени телефонго көчүрөсүз дагы, паспортуңузду ошол приложенияга жакындатсаңыз эле камерасы толук маалыматыңыз автоматтан кирип калат, автомат менен. Ошонун негизинде ошол приложениеда турган адрестерден барып туруп учардын алдында 72 саатка чейин анализ тапшырасыз дагы. Анализ бир күндө чыгат, ошону эске алыңыздар. Анализ тапшырып туруп, ошол анализдин тестинде QR код болот. Ошо QR кодду ошо приложенияга киргизсеңиз толук маалымат чыгып калат. Ошону менен сиз Кыргызстандан Россияга учуп, Россиядан кайра Кыргызстанга учканга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Болгондо эле ошол эки аккредитация алган мекемелерден анализ тапшырыңыздар, андан башка чектөө жок. Кудай буйруса жеңилдөөлөр болду, мындай апааттар, оорчулуктар Кыргыз элинде болбосун, дагы маалыматтарды силерге берип турабыз. Сак саламатта болуңуздар мекендештер. Бүгүнкү биздин маалымат ролигибиз болсо 15 июнда массалык депортация болот деген сөзгө маалымат. Барыбызга белгилүү болгондой, жакында Межпарламенттик ассамблеяда Россия Федерациясынын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой айтты эле, эгерде Россия Федерациясында бир нече миллион нелегалдуу мигранттар бар экен, ошолор эгерде өзүнүн документтерин тууралабаса, биз аларды массалык түрдө депортация кылабыз деген сөздү айтып кеткен. Аны ар кайсы мекендештер ар кандай кабыл алды. Мен силерге жөнөкөй жалпак сөз менен жеткизип коеюн. Эч кандай паникага алдырбай эле, коркпой эле коюңуздар. 2018 жылы, 2019 жылы киргендер сөзсүз чыгып кетиш керек экен деген эч жерде жазылган жок. Ал туура эмес маалымат. Эгерде сиздер Кыргызстандын жараны болуп, Евразийский экономический союздун өкүлүбүз, келишим трудовой договоруңуз мүнөтсүз болсо, регистрацияңызды 1 жылга болобу, 5 жылга болобу, 3 жылга болобу узарта берсеңиздер болот. Регистрацияңыз туура болсо 18 жылы келдиңизби, 19 жылы келдиңизби, айырмасы жок. Эгерде сиздердин 15 мартка чейин 2021 жылдын регистрацияңыз туураланбай кала турган болсо, эгерде легалдуу туура жерде регистрация каттоого турбасаңыз, анда чыгып туруп кайра Россияга кире берсеңиздер болот. Эч кандай бул жерде массалык депортация болот экен, бүт баары чыгыш керек экен деген сөз жок. Ошон үчүн паникага калдырбаңыздар туугандар. Биз дагы ушундай маалыматтарды силерге жеткиргенге аракет кылып турабыз. Болгондо эле бул жерде айтылды, туура эмес легалсыз жүргөн мекендештер легалдашып алгыла деп. Ушул эле. Эгерде документтер туура болсо, эч кандай депортация, эч кандай выдворение болбойт. Сак саламатта болуңуздар мекендештер, жалпак тилде сиз менен дагы маалыматты бөлүшкөнгө даярбыз. Десок болуңуздар. Бүгүнкү алгачкы темабыз болсо, мекенге кайтуу күбөлүгү боюнча болмокчу. Орусча айтканда свидетельство о возвращении на родину. Барыбызга белгилүү болгондой, кичинекей наристеге Кыргызстанга кайтуу үчүн күбөлүк берилет. Аны жалпак сөз менен айтканда кээ бирөө вкладыш деп айтат, кээ бирөө СВР деп айтат. Ошол боюнча кандай документтерди жыйноо керек.
Биринчиден, кичинекей наристенин күбөлүгү керек нускасы. Андан тышкары ата энесинин паспортунун копиялары керек, жана бир ата энесинин оригинал нуска паспорту керек. Андан тышкары сүрөт, 3x4 сүрөтүнөн 2 штук керек, ал жалтырак эмес болуш керек. Андан тышкары консулдук чогултуу бар, консулдук жыйын 450 рубль төлөйсүздөр. Ошол документтин бүт баарын топтоп алып туруп, консулдук отделге барып туруп, ошол жерден талон менен очередь алып туруп кирип тапшырасыздар. Азыркы күндө очередь абдан көп, себептен көп мекендештер мекенге кайтабыз деп ниеттенип жатат. Ошол себептен элчилик жагынан азыр кичинекей баланы алып келбөөгө уруксаат берилди. Кичинекей наристени күндүн ысыгында очередте кыйнабай алып келбей койсоңуз болот, документтерин эле алып келиңиз. Андан тышкары очередь көп болсо консулдук отделдин жанында накопительде юристтер отуруп тизме менен тизме түзүп атат. Ал тизмеде болсо убакыт сааты 2-3 күн мурун жазылып барып туруп, саат 2-ге 2:30 жазылсаңыз, ошол мөөнөткө барып туруп без очередти жок эле тапшырып документиңизди кетсеңиздер болот. Сак саламатта болуңар, эсен болуңар.